Assalamu алейкум, урматтуу Муз ТВ'нын катталуучулары, биздин күйөрмандар, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар? Бүгүнкү чыгарылыш бир жакшы күлүк атты, дыйкандын күлүгүн тартып көргөзүп берүүнү туура көрүп туугандар, чечип баштайлы. Биз Өзгөндөбүз. Өзгөндүн Жыланды айыл өкмөтүнө караштуу Дупитель деген айылда турабыз туугандар. Сиздерге мынакей чакан гана бир күлүктү көргөзөлү. Бул ат боюнча азыр мүнөздөмөсүн алып берейин. Үстүндөгү минип жүргөн чабандас жигиттен бул ат боюнча суроо узатып тугандар. Атты сиздерге мындай жанынан жакындан көргөзүп баштайлы. Ассаламу алейкум мукам, кандай? Жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Кудайга шүгүр. Атты сатууга чыгарып атасыңарбы? Бул ат канча жашта? Жазга жаңасы. Азыр бышты экен да? Мынакей достор. Аттын турган турпат ушундай. Аттын азыр боюн сурайбыз. Аттын жооштугун сурайбыз. Аттын бою канча чыгат? 1.55. 1.55. Туура чыгат, а? Туура. Мынакей туганда 1.55 чыккан. Ат жоошпу? Жоош. Такка турушу кандай? Баарына. Баарына жооп. Улакка азыр чабып атасыңарбы? Чабып атабы? Кириш чыгышы кандай? Жакшы эле, өзүнө ылайык. Өзүнө ылайык улагы бар, а? Мынакей тугандар, өзүнө ылайык улагы бар бул аттын. Мынтибиреттен мактабай. Антибирет, мынтибирет деген демей жок. Балам деген реальный адамдар болсо келип чабып, минип көрүп анан. Минип көрүп алса болот, а? Мындай реальныйлар болсо, а? Аттын оозу кандай? Катыкпы, жумшакпы? Озу палван адам керек. Оозу палван адам керекпи? Мынакей тугандар, ачык эле айткан жакшы. Бир чаппайлы анда. Мынакей достор. Аттын күлүктүгүн көрүңүздөр. Өтө күлүк деп айтканга болот экен. Эч бир кыйкырык, камчы, самчысы жок эле. Чуркаган мынакей көрүп турабыз. Бияка айта бер, бияка, алыстан, кете бер. Караңыздар туугандар. Аттын жүрүшү, буту колу, ден соолугу жакшы дейт. Азыр эми бул аттын өнөрүнө жараша баасы канчага бааланат? Сиздерге азыр баасын сурап берейин. Улакка чабылып жүрөт дейт. Улакка кириш чыгышы жакшы дейт туугандар. Эгерде жаккан болсо, мына Ош-Бишкек жолунун бою Дупитель деген айылга келет экенсиздер. Атты көрүп алып калсаңыздар болот экен туугандар. Бышты, жазга жаңасы. Мынакей достор, караңыздар. Токтото бер, Оозу балбан керек экен бул атка. Балбан миниш керек экен. Ушундай оозу, мындай катуура аттар өзү күлүк болуп күчтүү болот экен. Көбүнүн айтышына караганда, караңыздар туугандар. Эми аттын баасын канча койду сурап коелу. Бүгүн бул аттын баасын канча деп атасыңар? 200 000 сом кеми бар. Сатуунун себеби эмне? Москвага кетип атам. Москвага кетип аткансың да? Мынакей туугандар, Москвага караган адам жок. Баасы 200 000 сом кеми бар. Кеми жакшы эле болобу? Жол жоосу бар, а? Караңыздар туугандар. Ат жаккан болсо, чалып туугандар, байланышыңыздар алдыда мен номерлерди коюп өттүм. Ошол номерлер аркылуу чалсаңыздар болот. Эми бери бастырчы. Аттын баскан бул жакка, баскан басыктарын көрөлү дагы. Көкүрөктөр, сооруларын тартайын туугандар. Токтоп туруңар. Буту кол тазабы? Кудай кааласа таза, а? Аттын буттары. Баарын сиздерге өзүңүздөр көрүп жаткандай кылып көргөзгөнгө аракет кылайын. Бою 1.55 см чыккан бул аттын баасы 200 000 сомго коюлду туугандар. Кеми болот сөзсүз түрдө. Алдыда номерлер коюлду, чалып байланышып сураңыздар. Мындай атты, күлүктү 5-5ке чаба турган, теке улакты тыта турган, анча мынча торпо улакка алып бара турган бул атты тартып көргөзүп берүү соңуна чыкты туугандар. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнгө чейин.